Allah Taala бүткүл аламды жоктон пайда кылган, жаратылган зат. Ошолордун ичинен эң артык кылып адам баласын жаратты. Эң шарапаттуу, эң кереметтүү кылып. Кур'ан-ы Каримде касам ичип туруп Аллах Таала айткан: "Ват-тин, ваз-зайтун, ва-тур-синин, ва хадал баладил амин. Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим." Алла 6 бекемдөө сөздөр менен, 4 касам, 2 албетте сөзсүз деген бекемдөө сөздөр менен бышыктай турган сөздөр аркылуу Аллах Таала айтып атат: адам баласыны биз эң чырайлуу келбетте жараттык деп. Адамды биз ахсани таквим, эң жакшы жаратылышта, эң кооз кылып, эң кереметтүү кылып, эң шарапаттуу кылып биз адам баласыны, адам затын биз ошундай кылып жаратканбыз. Ал капыр болобу, ал ыймандуу болобу, ал таква болобу, ал жөнөкөй бузук ыймандуу болобу, алым болобу, же жөн эле карапайым эл болобу, биз аларды эң чырайлуу жаратылышта, эң чырайлуу келбетте биз адам баласын жараттык деп Аллах Таала айтып жатат. Эми ошо адамды жаратып, адамды жараткандан кийин жөн таштап койбостон, балким бүткүл жаратылыштын мырзасы кылып, бүткүл жаратылыштын башчысы кылып Аллах Таала адамды дайындап койду. Адам баласы бул дүйнөдө өзүнүн башчылыгын, башкаруусун жүргүзөт. Халифа деп коет. Аллах Тааланын орун басары, Алланын өкүмүн өз эрки менен аламда жүргүзө турган адам. Эми жүргүзүү үчүн Аллах Таала бизге эмне берген? Жаварих, дене мүчөнү берген. Кол, бут, көз, кулак, тил, жүрөк, ме, акыл, сезим, сезимдердин бардыгы жана бүткүл дене мүчөлөр, ошо менен адам баласы эми жер бетинде өзүнүн башчылыгын жүргүзөт экен. Өз жашоосуну курат экен. Бирок ошол дене мүчөлөр кээ бир адамдарда толук, кээ бир адамда кемчиликтүү. Кээ бирлер шал, кол буту кыймылдабайт. Кээ бир адамдардын көзү көрбөйт, азиз. Кээ бир адамдар дүлөй, кээ бир адамдар сүйлөй албайт. Ар кандай Аллах Таала адамдарды жаратып койгон. Кимге Аллах Таала дене мүчөсүнү толук кылып берген болсо, анда шүгүр кылыш керекпиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадистин мазмунунда айтат: ушул дене мүчөлөрдүн ичинен бир дене мүчө бар экен, ошол мүчөгө бардык дененин мүчөлөрү күндө кайрылат экен. Ал хадис кандайча? Ан ибн Саид аль-Худри радияллаху анху ан наби саллаллаху алейхи ва саллям кал. Абу Саид Худри радияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ида асбаха ибну Адам, фа иннал а'даа куллаха tukaffiru al-lisan." Ар качанда таң аткан сайын адам баласынын бүткүл дене мүчөсү анын тилине кайрылат. Тилге арызданат. Кол, бут, калган бардык дене мүчө тилге арызданат экен. Эмне деп? Иттақиллаха фина. Биз тууралуу Алладан корксоң боло. Биз тууралуу Алладан корк. Фа иннама нахну бика, анткени биз сага байланыштуубуз. Сага карап болобуз. Фа ин истакамта истакамна. Эгерде сен түз боло турган болсоң, сен чындыкты сүйлөп, сен адилеттүү болуп, сен алдабастан, сен башкаларды бузбастан, эгерде тил сен түз боло турган болсоң, анда биз деле түз болобуз. Ва ин и'важажта и'важажна. Эгерде тил сен кыйшая турган болсоң, анда биз деле кыйшаябыз. Деп бүткүл дене мүчө адамдын тилине күндө ушинтип арызданып турат дейт. Айнанайын жакшына бүгүн иштегин. Ойго келгенди сүйлөй бербегин. Ойго келгенди жаза бербегин. Бир нерсени сүйлөөдөн мурун кыргыздарда да жакшы макал бар: сөз сен айтканга чейин сен анын падышасысың. Бирок айткандан кийин сөз сенин падышаңды. Яни тил бул өтө чоң нерсе экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн куттуу хадистеринде айткан: "Аксару хата ибн Адам фи лисанихи", адам баласынын катачылыгынын көбү тилинде болот деген. Амал китеп кыяматта карасаңыз, көпчүлүк күнөөлөр, көпчүлүк сизди дүйнө ахиретте кыйратып койгон нерселер бул тил аркылуу табылып калат экен. Тилдин кесепетинен канча үй бүлөлөр айрылып атат.
Tildin kesepetine kança dostordun mamilesi buzulup atat. Tildin kesepetine kança koşunanı görgüsü gelbeyt. Adamlar tildin kesepetine türmöge түшүп атат. Tildin kesepetine çıgıp atat. Tildin kesepetine kança degen nerseler болуп атат. Бул тил урматтуу туугандар эң орчундуу маселе экен да жашообузда. Динде дагы тилге өтө чоң орун берилген. Муаз радиаллаху анху, Hazreti Muaz al-Juhani, sahabalardan Peygamberimizden aldında жүргөн имандуу адамдардын içinen mufti деп коет эле, şariat ilimini өтө терең билген сахаба болчу. Пайгамбарыбыз маселе сурасаңар мына ушул Муаздан сурагыла деп айткан болчу. Ошол киши өтө терең илимге ээ болгон, түзмө-түз пайгамбарыбыздан илимдин булагын алган адам пайгамбарыбызга кайрылып бир күнү мындай деди. Я Расулаллах, ахбирни би амалин юдхилани ал жанна ва юбаидуни анин нар. О Аллахтын элчиси, сиз мага мени бейишке киргизе турган, мени тозоктон алыс кыла турган бир амал туурасында айтыңызчы. Бир амалдын кабарын бериңиз, ошого амал кылсам бейишке кирейин, ага амал кылсам ошону сактасам жашоомдо тозоктон сактанайын, бактылуулукка жетишейин, чыныгы ийгиликке. Кайсыл амал экен о Аллахтын элчиси деп пайгамбарыбызга кайрылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лакад саалта ан азим ва иннаху ла ясирун ала ман яссараху Аллаху таала алейхи." Пайгамбарыбыз айтты: "Чындыгында сен өтө чоң нерсени сурадың. Бирок кимге Алла буну жеңил кылып койгон болсо, Алладан өтө жеңил. Чоң суроо сурадың." Мындайча айтканда, биздин максатыбыз ошол, бейишке баралы, тозоктон сактаналы. Бирок ошентип жүрө бербестен ага жеткире турган, ошо бейишке алып бара турган нерселерди кылып, тозок алып бара турган нерселерди сактаныш керекпиз. Өтө жакшы суроону сурадың. Бирок бул нерсе оор, чоң суроо. Бирок Алла жеңил кылса өтө жеңил. Кимге Аллах Таала жеңил кылып койгон болсо, Алладан сурана турган болсок, жүрөккө имандын нуру келсе, анда андай адамдарга өтө жеңил. Эмне кылыш керек? Ta'budulloha la tushriku bihi shay'a. Аллага шерик кошпостон Аллага гана сыйынгын. Экинчиден туқимус сала, намазды тургузгун. Ту'ти зака, закатты бергин. Ва тасуму рамадан, жана орозо айында орозо кармагын. Ва tahujjul bayt in istata'at ilayhi sabila, жана ажылыкка барып келгин, Алланын үйүнө ажылык кылгын, максат кылгын ажыга баргын, эгер дагы жолуна кудуретиң жете турган болсо. Деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям негизги жол жоболорду айтты. Сумма кал, андан кийин дагы айтты, тереңирээк кылып. Ала адуллука ала абуабил хайр. Мен сага жакшылыктын эшиктерине далалат кылбаймбы сени? Жакшылыктын эшиктерине мен сени салып коюн, ошолорду кылсаң жакшылыктын ичинде жүрө бересиң. Ал эмне? Ас-сауму жунна. Орозо бул калкан, напсинин азгырыгынан, душмандын азгырыгынан, шайтандын азгырыгынан, тозоктун отунан, кыяматтын күнүнөн. Орозо сага калкан. Ас-садака tutfi'il khati'a kama yutfi'il ma'ul nara. Садака бул ката кемчиликтерди өчүрөт, жок кылат, кандай эле суу отту өчүргөндөй. Ва салатур раджули мин жафил лайл, жана адам баласынын түнү болгон ибадаты, түндөсү туруп намаз окуганы, мына ушулар чыныгы жакшылык эшигине кирип алган адамдар деди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы сөзүн улап: "Ала ухбирука би расил амри ва амудихи ва дирвати синамихи." О Муаз, мен сага ушундай нерсени айтпайымбы? Ал бүткүл иштердин башы, жана алардын түркүгү, негизи, жана эң өркөчүнүн бийиги. Мыначада эң негизги ишти айтайын, ошого амал кылсаң, бейишке киресиңде тозоктон сактанасың. Ал нерсе эмне экен? Култу бала я Расулаллах. Муаз разияллаху айтты: "Ооба, сөз айтыңыз Алланын элчиси." Пайгамбарыбыз айтты: "Расул амри ал-ислам." Иштердин эң негизи башы бул ислам, анын түркүгү намаз, анын өркөчүнүн эң бийиктиги бул Алла жолунда күрөшүү деди. Анан пайгамбарыбыз кайра кайрылды: "О Муаз, мен сага эми ушул жогоруда айтып өткөндөрдүн бардыгын кармап турган падышасын эми айтайынбы?" деди. Жогоруда айтып келгендерге амал кылыш үчүн эмне керек, мен ошону айтайынбы? Жогорку айткандын бардыгыны жыйынтыктай турган, жашооңо чогултуп бере турган нерсени айтайынбы? Ал эмне экен? Фа ахада билисанихи. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн шарапаттуу берекелүү тилини кармады да, анан айтты: "Куффа алейка хаза
мына ушул тилиңди сен жакшылап тыйгын dedi. Тилиңди жакшылап тыйгын, тилиңе чыккын, ойго келгенди сүйлөй бербегин, талдап, жакшылап, ойлонуп, тактап сүйлөгүн. Мына ушул жогоруда айткандардын бардык иштердин падышасы ушул болот dedi. Анан Hazreti Muaz radıyallahu anh таң калып, я Расулаллах, ва инна ла муахадуна бима натакалламу бихи. О Аллахтын элчиси, биз эмне сүйлөгөн сөзүбүзгө да кыяматта кармалабызбы? Сүйлөгөн сөзгө дагы сурак берүүгө туура келеби? О Аллахтын элчиси десе, пайгамбар алейхиссалам айтты, сага өкүнүч болсун о Муаз, ва хал якуббун нас финнар ала вужухим илла хасаид алсинатихим. Адамдарды жүзүнү жерге сүдүрөтүп туруп тозокко ыргыта турган бул алардын тилдеринин кесепети болбойбу dedi. Şu tillerinin aytkanın sebebinen adamlar kıyamatta tozokka ırgıtılbayбы деп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Başka bir hadiste Peygamberimiz aytkan, ve inna ar-racula la yatakallamu bil kalima la yulqa laha bal yuhwa biha fin nari kema baynal maşriqi vel maghrib. Kede adam balası bir sözde aytıp koyup aga mani berbesten, birok anın sebebinен күн чыгыш менен батыштын аралыгынчалык терең болгон тозокко ыргытылат. Байкабай эле, ой бербей эле, көңүл бурбай эле сөздөрдү сүйлөп коет, бирок анын себебинен адам баласы тозокко ыргытылып калат деп айткан экен. Пайгамбарыбыздан сахабалар келип бир аял туурасында сурады. Иннаха туктиру салата ва сiyama ва садака, валакиннаха ту'зи жиранаха билисаниха. О Аллахтын элчиси, бир аял бар. Ал көп намаз окуйт, көп ороза кармайт, көп садака берет. Аялдын садака берүүсү деген бул чоң нерсе тура. Өзүнүн эркитүү, нафил деп коебуз, өз эрки менен көп намаздарды окуйт, парыздардан сырткары, важиптерден сырткары. Көп орозолорду кармайт, көп садакаларды берет. Бирок тили менен кошунасына ыза жеткирет, зыян жеткирет, кошунасына кыжалат кылат, түрдүү сөздөрдү сүйлөп коет, ушак кылат, гыйбат кылат, жала жабат, тилденет, ашатат, ар кандай сөздөрдү сүйлөп коет. Ал туурасында не дейсиз Алланын элчиси деп сурады. Десе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ойлонбой туруп, хия финнар деп бекемдеп туруп эки жолу айтты. Ал аял отто болот, тозокто болот, ал аял тозокто болот деп Пайгамбар алейхиссалам кайталап айтты. Эми караңыздар, жөнөкөй эле адамга кошунасына тил менен ыза жеткирүү, жала жабуу, башка нерсе кылуу канчалык адамга зыян алып келет экен да. Эми таква адамдарга, олия адамдарга, Алланын алдында даража тапкан адамдарга тилибиз эгерде аттын камчысында эле иштей бере турган болсо, анда урматтуу туугандар, Алланын алдында канчалык нааразычылыгын туудурабыз, канчалык дүйнө ахиретте берекеден куру калабыз. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айткан: "Я юхалладина аману", о Аллага иман келтиргендер, сиз менен бизге кайрылып туруп, Аллах Таала айтып атат, начында иманы барлар бул насаатты кабыл кылат. Иманы барлар ошо жашоосун алып келет. Эмнени ла яхта ба'дукум ба'да, силер бири-бириңерди ушак кылбагыла. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Эмне силердин бириңер өзүңөрдүн мусулман бир тууганыңардын этини, өлүк этин аны жегенди жакшы көрөсүңөрбү? Fakarihtumu, аны силер жактырбайсыңар. Андыктан Алладан коркула, бири-бириңерди ушак кылбагыла деп. Бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрылып калды: "Iyyakum wal ghiba", силер гыйбаттан сактангыла деди. Гыйбат кылбагыла, ушак кылбагыла дегенде сахабалар сот: "Я Расулаллах, мал гыйба?" О Аллахтын элчиси, гыйбат деген эмне? Ушак деген эмне дегенде Пайгамбар: "Зидикрука ахака бима якрах", өзүңдү мусулман бир тууганыңды ага жакпаган, андагы бар кемчилик менен аны эскере турган болсоң, ошол гыйбат кылганың ушак деп ошону айтат деди. Ошондон урматтуу туугандарым, ислам маданиятында бул тилди иштетүүнүн өтө чоң жол жобосу айтылган. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, kimde kim Allah жана акыр күнүдө иман келтирген болсо, falyaqul khayran aw liyasmut, сүйлөсө жакшы нерсени сүйлөсүн, болбосо мунчукпай калсын дейт. Демек, урматтуу туугандар, сиз менен бизди ислам маданияты эмнеге үйрөтөт? Ислам маданияты бир адам туурасында жакшы күмөн кылганга үйрөтөт. Бир адамга жаман күмөн кылуу үчүн ага сиздин далилиңиз болуш керек. Далил болмоюнча бирөөгө жаман күмөн кылыштык бул арам, кыяматта сураласыз. А жакшы күмөн кылганга далилдин кереги жок, сооп аласыз, кыла бериңиз. Охо, машалла, бул байке кандай жакшы адам экен. Бул байке кандай берешен адам экен. Бул байкенин отурганын кара, Аллаху акбар, жакшылыкка канчалык умтулат деп адамдар туурасында жакшы күмөн кыла берсекчи, ага биз сооп ала берет экенбиз да. Жакшы күмөнгө сооп табат. Иманыңыздын нуру күчөйөт. Жашооңуз жеңил болот. Инфаркт, башка оорулар менен оорубайсыз.
Жашооңуз жеңил болот, жакшы күмөн кылып үйрөнө турган болсокчу. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын пайгамбары, Аллахтан кийинки эле деңгээлде турган зат Мухаммад Расулуллах, пайгамбарыбыздын эч качан душманы жок эле. Пайгамбарыбыз бирөөгө душмандашкан эмес. Өчөшүп алып, ошону жок кылам деп пайгамбарыбыз душман карманган эмес. Бирок пайгамбарыбызды душман кылып алат эле түшүнбөгөндөр. Пайгамбарыбызга касташып алат эле түшүнбөгөндөр. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам рахматан лил аламин, бүткүл аламга мээримдүүлүк болуп келген. Ар бир адамга жакшылык каалаган, адамдардын кыймыл аракетин жакшы жакка жоргон, алдыга зина кылып келдим десе дагы, жок, мүмкүн сен адашып алгандырсың, мүмкүн жөн эле өп койгондурсуң, мүмкүн тигиндей кылдыргансың, айткан, ачык моюндап келген адамдарды дагы кылмышын, туура эмес нерсесин жакшы жакка жоргондун аракетин кылган Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз ушундай сиз менен бизге таалим, тарбият алып келген, урматтуу туугандар. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ла ядхулул жанната наммам." Наммам бейишке кирбейт дейт. Наммам деп эмнени айтат? Адамдардын арасында бузукулук пайда кылуу үчүн сөз ташып жүргөн адамды наммам деп айтат. Азыр эми сөз ташыштын да кереги жок. Жөн эле басып эле, жазып эле киргизе бересиз. Тил оңолмоюнча адамдын кулк мүнөзүнө оңолушу мүмкүн эмес да. Кулк мүнөзүңүз оңолгон болсо, бейиштин эң бийик даражасы сиздики. Күндүзүңүз орозо, түнүңүз тахажжуд окуп атат деген сооп кете берет. Качан кулк мүнөздү оңдой турган болсок. Аны үчүн тил оңолмоюнча адамдын кулк мүнөзү оңолуп калды деп, бул жөн эле бир асфальтка гүл өстүрдү дегендей эле сөз болуп калат экен. Азирет Абу Бакр радиаллаху анху ушунчалык өзүнүн жашоосуну тартипке салат болчу, бир күнү тилини чыгарып алып туруп, сүртүп туруп мындай деди: "Хадаллади аураданил мавариди." Мына бул тил мени көптөгөн жерлерге жеткирди депчи. Мына бул тилим көптөгөн жерлерге жеткирди. Напсим канча жерге секиртет дегендей, тилим мына көптөгөн нерселерди кылды деп, тилине ушундай жемелеп атканын көрүп калдык дейт. Азирет Абу Бакр ким болгон ал киши? Кандай амал, кандай иман, кандай тазалыкта жашаган. Бирок ошондой болсо да тилин ушундай жемелечи экен да, тилим көп нерсе кылып коюп атат деп. Азирет Умар радиаллаху анху мындай дейт: "Ман касура каламуху касура сакатуху." Кимдин сөзү көбөйүп кеткен болсо, анын катачылыгы дагы, түшө турган нерселер да көбөйүп кетет дейт. А кимдин катачылыгы көбөйсө, анын күнөөсү көбөйөт. Кимдин күнөөсү көбөйгөн болсо, анда ал адамга тозоктун оту укуктуураак болуп калат дейт. Демек тилден көп нерсе кетип калат экен. Hazreti İbn Mas'ud radıyallahu anh aytat: "Ma min şeyin ahvac ila tulis sijn min al-lisan." Hiç bir nerse yok, sıcınga, zindanga göğürak alınganга, ukukturak bolgon tilden başka deydi. Bu tildi en göğürak zindanga salgıla deydi da. Til göğürak kamalıp duruş gerek eken. Buga boştonduk berip koy oturgan bolsok, bu sözsüz bir tuğra emes nerselerdi süйлөп kete beret ekender. Şontan inşallah urmatlı tuğandarım, bardığız hareket kılalı inşallah tilibizdi tuğra işletkendin, hareketin kılıp tilibizdi tıyğandın hareketin kılalı. Oşol arqılı Kudayın bursa dünyöz da kurulat, oşol arqılı siz menen bizdin ahiretüz da kurulat. Tuğra emes işlet ola turgan bolsok, dünyöz dagı buzulat, mamilöz da buzulat, ölümüz, kabırыбыз, ahiretimiz, tübölügüz balkim şu tildin sebebinen buzulup kalısı mümkün eken. Kedi adam tilmen elere, dindi şıldыңdap, dindin negizlerini şıldыңdap, adal nerseni aram dep, aram nerseni adal dep, kedi tilmen ele imandan çıkıp adam balası kapır bolup kalat. Ошондон иншалла тилде өтө этият мамиле кылгандын аракетин кылалы.